Бул лента аябай жакшы да, алыстан жакшы көрүнөт. Мен 2 жыл колдондум муну. Бирок жакшы байлап койсо түшпөйт. Жылкыларга караңгыда жарыкка чагылышкан ленталар байланууда. Мындай аракет мал катышкан жол кырсыгынын алдын алуу максатында болуп жатат. Коопсуздукту камсыздоону Талас районунун Бекмолда айыл өкмөтү колго алып, малчылардын баарына бекер таратып берди. Каражат айылдын бюджетинен жумшалды. Биз фермерлерден суранганбыз ушул жол кырсыгынан астын ала сакташ үчүн ушундай ленталарды байлап койгула депчи. Анан бир нече фермер байлаган, бир нечеси байлаган эмес. Анан кырсыктар кайра кайталана бергенден быйыл ошол фермерлердин кайрылуусунун негизинде жергиликтүү бюджеттен депутаттардын колдоосу менен 300 000 сом тегерегинен акча каралып, ушундай ленталар алынды. 1200дөн ашык Бекмолда айыл өкмөтүнө жылкы бар. Ошол жылкылардын баардыгына тең, катталган жылкылардын баардыгына тең ушул ленталар байланат. Фермерлерден сураныч ошол ленталарды байлоодо биз жетише албай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн берген ленталарды байлап койсоңуздар. Жол кырсыгынын алдын алуу аракетине Бекмолда айыл өкмөтүндөгү малчылар, жайыт комитети, майы кызматы жана участкалык инспекторлор жардам беришти. Жыл башынан ушул күнгө чейин Талас районунда мал катышкан 12 жол кырсыгы катталган. Ар кандай экен, мал деген мал экен, жолго чыгып кетет экен, ар кандай болуп калат экен, түнкүлөр чыгып кетет, түнкүсүн. Тең кайрылат элем ошо айдоочуларга дагы ошо жайра айдап, внимательныйраак болсо, сак болсо жайра айдап. Анан ошо малдын ээлерине дагы айтат, кайрылып кетет элем. Ошо түнкүсүн көзөмөлдөп, колдон келсе коюр беле койсо, же болбосо мынтип лента байлап, бир иш аракеттер кылса кайрылып кетет элем. Дордойдон алдыргам да. Бул күнү жөн гана жылкыларга лента байлап эле койбостон, ар бир малчыга жеринде түшүндүрүү иштери жасалып, малды кароосуз калтырбоо жагы эскертилди. Ошондой эле айдоочуларды дагы сак болууга чакырышты. Белгилей кетсек, Бекмолда айыл өкмөтүнүн бюджети жер үй аркылуу толукталып турат. Мындан улам быйыл жергиликтүү бийлик мал катышкан кырсыктардын алдын алуу үчүн ушундай иштерди жасоого каражат бөлгөн.